2019-жылдын 28-декабрында Бишкекте бирмандык бокс боюнча Борбор Азиянын чемпионаты өттү. Аталган турнирде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Украинанын спортчулары катышты. Алардын арасында Дүйнө, Азия жана Европа, Азия оюндарынын чемпиондору бар. 9 пара, жалпысынан 18 спортсмен күч сынашат. Булар бирма бокс боюнча ошонун эрежесинде уруш болот. Бул бирма бокс эрежесинде бүт эрежени колдонсо болот, бүт ыкмаларды колдонсо болот. Жана перчаткиси жок, бинт менен урушат да. Себеби биз өткөзүп атканыбыздын себеби Орто Азия бирма бокс федерациясы бул именно ушу Кыргызстанда регистрация болгон. Аны ушул кеңешип башка өлкөлөр менен жана дүйнөлүк федерация менен сүйлөшүп, макулдашып, анан ушул Бишкекте өткөзөлү деп чечтик да. Себеби 2020-жылы июнь айында ушул бирма бокс федерациясынын дүйнөлүк чечими менен 2020-жылы июнь айында ушу Кыргызстанда Бишкекте чемпионат мира өтөт да. Ошого даярдык жана ошого отбор десек болот да. Чемпионаттын программасына мырзалардан сырткары айымдардын мушташы дагы кошулган. Чет өлкөдөн келген байкоочулар турнир жогорку деңгээлде өтөрүнө ишенишет. Алар өзгөчө кыргыз спортчуларынын жөнөмдүүлүктөрүнө жогорку бааларын беришти. Я считаю, мы должны увидеть. Бүгүнкү чемпионат жогорку деңгээлде өтөт деп ойлойм. Анткени кыргыз спортчулары дайыма кылдаа даярдануусу менен айырмаланып келет. Муну Орусияда, Түштүк Чыгыш Азияда билишет. Бүгүн биз кийинки жылы Европа жана Азия спортчуларынын таймашын өткөрүүгө даярданабыз. Айтпайм, бул бойго 2 айдан бери почти. Мен бердим ушу 9 килограмм куудум, бул бойго 66-га, не 75-тен 66-га. Вот так, хорошо, вот так, вот так, Карма, каржы, кетти. Карма, вот так, хорошо. Стоп. Бирмандык бокс боюнча Орто Азиялык федерация Кыргызстанда негизделген. Анын максаты өлкө аралык спортто өнүктүрүп, ага болгон жаштардын кызыгуусун арттыруу болуп саналат. Мындан сырткары 2020-жылдын апрель айында Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу спорттун бул түрүн сүйүүчүлөрдүн арасында дүйнө чемпионаты өтөт.